Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalдың көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган бир короо ургач козуларды көрсөтүп беребиз. Биз учурда Кара Балта шаарындабыз. Могундай жазгы туут, тагыраак айтканда 2024-жылы март-апрель айларында туулган ушундай козулар. Булар примерно 9 айдын төгөрөгү байкелер. Бир короодуку жазгы козу жүндөрү алынбай калган. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Жалпы башы 23 баш. Ылдыйлатып айдайын, кайра өйдөгө айдайсың. Куйрук баштарын көрүп коюңуздар. Талаада жүргөн короого эми эле келди. Эми булардын артыкчылыгы бир короодуку линиясы Адмирал Широкий. Анан ушу Тимур байкенин короолорунан тараган тукумдардан экен да, кыскасычы. Ушундай бир короодуку ушу 3 кочкор жүргөн экен. Бирөө Адмиралдын линиясы, бирөө Широкийдики, анан бирөөсү Тимуровский деген экен. Ошо үчөөнүкү. Көрүп турасыздар, козулар эми баягы өтө баң болбосо дагы бир типтүү, кызыл өңдүү, ала була же сизи мизи эмес бир короодуку талаада жүргөн. Жазгы козулар, жазгы жүндөрү алынбай калган. Көрдүңүзбү? Арзаныраак козулар кой кылам десеңиздер, азыр алып коесуздар. Буйруса майдан баштаппы, ушул жылдын же күз айындагы кочкор кошуп, кийинки жыл ушул убакта төлдөрүн алып баштайсыздар. Арзаныраак алам десеңиздер, мына. Эми мына жиликтүү, бойлору да чакан эмес, талаага жүргөнгө өтө сонун, жакшы эле бир 85 төгөрөгөдө койлор болот го, байке. Мыналар, алды 80, мыналардын бою узун экен, мисалы үчүн да. Чын узундары бар экен, мына чуркады ортодо, светлыйдын ары жагында. Мисалы мынау, мисалы үчүн чындап эле бойлуу да эми. Баягындай таза эле кыска козулар эмес. Эми акчасына жараша. Линиясын айттык, количествосын айттык. Мына талаада жүргөн. Буларды жазда бир жүнүн алып туруп, апрелдерде жакшылап карап туруп, майда бир өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, жакшы эле алыптым дейсиздер да, буйрусачы. Кайра чөпкө келип атат азыр. Шеф, бул дүң сатылат, Дүң сатылат экен. Баасы 25 000 сомдон экен. Дүң баасы 25 000 сомдон. Кызыгуучулар болсо көрүңүздөр, 25 000 сомдон ушул козулар сатылат байкелер, мына. 23 баш, дареги Кара Балта шаарында, Чүй облусу. Машалла. Эми уларды соода кылам десеңиздер, ээсинин номерлерине чалып, дарегин сурап келип көрүп, анан дагы доставка тияктарын уюштуруп бер десеңиздер, анда ээси смело сиздерге уюштуруп берет. Шеф, бир да кулагында эни жок экен, булардын, бир короодук, бир короодун козулары, вообще кулагында эн деген жок. Мына, мындай суйултуп өткөзөйүн, караңыздар. Анан артыкчылыгын айттым, бир короодуку, бир короодун козулары бир типтүү, бирдей, Анан куйруктарына маани беребиз. Вообще куйрук акканы жок, көрдүңүздөрбү? Мындай да, бул киши жалаң кызыл койлордун тукумдарынан окшойт, мындай. Караңыздар, баягы талаада жүргөнү, ушу туулгандан баштап талаада өскөнү көрүнүп турат да, могу естественный жүрөт да, көрдүңүздөрбү? Ошондой багытта кармаган фермерлер акма куйрук койду көп кармай бербейт. Билесиздерби? Ошо стойлуу режимден акма куйрук көбүрөөк чыгат. Талаада жүргөндөрдө мындай акма куйрук өтө аз чыгат да. Куйрук эң жакшы жери куйруктар экен да. Куйруктар аябай мындай. Акма жок да, көрөсүңөр. Өзүңүздөр да байкап атасыздар, агып калган куйруктары жок. Кыскасы дарегини, баасыны, бүт маалыматтарын жеткиздик. Калган ээсинен сурап келише бересиздер. Айдап киргизип коелу. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр.